Нурбек Өмірбековичте сөз. Рахмат Чолпон Алиевна. Сатар Тоқтағұлович, бұға шейін бір областы жетектеп іштеп келдіңіз. Опытыңыз бар, тәжірибаңыз бар. Сізді азы мұны ең оор министерствоға баратасыз. Қолдайм. Ана бір-екі айта тұрған мәселе бар. Бірінші мәселе бұл Нарын Ақталы. Жазып алсаңыз, Нарын облысы бойынша. Ушу жол 3-4 жыл болды. Асфальттардың барын жаңағы сыйыр алып салған, ошо ойдан салынбай тұрады. Bir ашып келсе 5 километр салынды окшойт. Өзі 120 биле ушундай километрде. Ошол качан эме болот? Башталабы же иш болуп атабы азыр качан бүтөт? Ошол боюнча айтыңызчы. Туура айттыңыз. Нурбек Өмірбекович, сиз Нарын Баетов жол боюнча айтып атасыз да? Ооба. Нарын. Баетовго чейин ошо эмеден, Акталага чейинки да, Нарын районунан. Бул боюнча чындыгында жумуш өтө начар жүрүп аткан. Бул жолду Кыргыз автожол деп биздин Минтранстын алдындагы ишкана жүргүзүп атат, бирок алардын мүмкүнчүлүгү аз болгондуктан жумуш жакшы жүргөн эмес. Бүгүнкү күндө кошумча жеке компанияларды биз сүйлөшүп, азыр жеке компаниялар дагы барышты. Кудай буйрса, быйыл чынын айтыш керек, быйыл бүтпөйбүз. Быйылдан кийин 2025-ке биз толугу менен бүтүрүп пайдаланууга беребиз. 25-жыл. 25. Муну айтып аткан мындай да. Бул республиканский бюджеттен каралып атат акчалар. Республикалык бюджеттен. Проект менен эмес да болду. Биздин республикалык бюджеттен, мисалы, бул эми өзүңүз баштап кеттиңиз, мен бул айтарым мындай да. Сиздер мисалы проект кылмайынча бир дагы ошол эмелерге, компанияларга бербеңиздер да. Мисалы, буга чейинкилер берип койгондо, болжолдоп туруп эле, мына мен салам, 800-төн салам деп ошол боюнча берип койгондо, 800-төн эч убакта жол бүтпөйт, $800-данчы. Туура. Проектилери бар, бардыгы. Проектти кылып бүтүп, мисалы, бир жери саз бар, туурабы, бир жери таштак жери бар. Ар кандай бар да. Анан бир жери может 1200 кетсе, бир жерине 800 кетиши мүмкүн. Туура Ошон айтыңыз. үчүн көптөр туура эмес болуп калып, мына акчалары жок да, жолдо канча жер бар? Көлдөчү, ошолордун баары турат, мисалы, проекттер. Аны да жакшы билесиз, мисалычы. Анан бир нерсени айтарым да, мына сизге эмес, буга чейинки министрдин айтып атканы, президент барып ошол жерде турат, ошол жерден айтып атат. Могу битумду 290 же 300дөн алдык деп атат. Мен ал убакта битумду 500 бе 600дөн сатып аткан. Кийин сурап көрсөм, андай эмести, только мындай калп айтпасаңар, алдап чындыкты айтсаңар, ошол жерден канчадан сатып алып атасыңар, ошону айткыла да. Мисалы, аны дагы может эмеңиз да бар болуш керек. Азыр деле көтөрүп чыксак болот, интернетте бар. Андай деген вообще болбоптур. Андай деген биз ушундай, ошону президент мына арзан битум таптык деп айтып атат ошол жерденчи. Эми алдабаш керек да, мында чындыкты айтыш керек да, ар бир нерсени канчадан сатып алсаңар ошончо сатып алдым деп айтып койгула, анын эмеси бар экен эми ал. Чындык да булчу. Андан кийинки мына азыр Гүл Ахматкуловна айтып атат, шаарда отурса сиз макулдап атасыз, чечебиз деп. Каяктан чечесиздер? Сиздин бюджет, сиз өзүңүздүн балансындагы эле карайсыздар да. Бул шаарга сиздердин вообще тиешеңиз жок да. Шаар өзүнүн бюджети бар, жолун өздөрү кылат. Өздөрү акча каяктан табат, өздөрү таап жолдорун бүтүрүп атат. Мына кандай болуп калды? Шаарды көрүп атпайсыздарбы, туурабы? Анан эми айткыла да, жок, биз бүтүрө албайбыз, шаардын өзүнүн бюджети бар, өздөрү кылат. Биз өзүбүздүн баланста жолубуз өзүбүз кылабыз деп айтпайбызбы? Же туура эмеспи? Мисалы деп атам да, жок, мен берген жокмун сизге. Бирок мен чындыкты айтып атам да, айталды, тууралуу. Болгон нерсени болгондой айталды да, мисалы. Жок, мен шаардын жолун өздөрү салат да, шаардын мэриядын өзү бар, өздөрү салат. Булар өздөрүнүн балансында жолду өздөрү карасын. Булардын шаарга тиешеси жок, мисалычы. Андан кийинки ошол мен айтарым, анан жанагы ар бир жерлерде, мисалы айылдарда, райондордо салып атпайсызбы жолдорду, айыл аймактарда? Ошондо сиздердин өзүңүздөрдүн баланста жерлерди, ошол акчаларды күзүндө бербей, мисалы сентябрда берет. Сентябрда анан жетишпей жатпайбы? Кумдарды төгүп жаңы башташат дагы, ошо менен асфальт да жок, эмес жок да. Ошол эрекини алдын ала кылса болобу? Май айында кайтабы? Эми мисалы Нарын областында 6 ай кыш, 6 ай жай да, мисалычы. Ошондой эле. 6 айдан кийин бүттү, аякта кыш болуп калат да, жолда салынбайт. Ошону айтып, алдын ала акчасын берсе болобу? Ошону айтыңызчы. Чечип берсе ошол акчасын салып аткан жолдорго. Биздин министрлик тарабынан ошол планга кирген жолдор боюнча
договор түзүлгөндөн баштап 30% биз алдын ала беребиз. Калган 70%-ын ошол жумуш жасалган өздөрүнүн отчету боюнча биз акчасын которуп беребиз. Акчадан маселе болбойт. Акчадан болбойт маселе. Болбойт. Ошол именно ошол иштеп аткан компанияларда маселе экен да, туурабы? Компанияларда болушу мүмкүн, бирок министрлик тарабынан бүгүнкү күндө маселе жок. Акча каражаты бизде жетиштүү. Эме да мындай да, азыр мисалы бир проект болсо, ошол проектке мисалы 100 километр салып атышпайбы? Ошого бир дагы местный компаниялар катышпайт. Туурабы? Алардын жазып койгондо вот мисалы акыркы бир 2 жылда бир 60 миллион оборот болуш керек деп. Андай оборот жок да местный компанияларда мисалы. Ошол жерге международный компаниялар келип катышып атат, алар утуп атат, ошолор ишти алып барып атат. Алар субподрядчик кылып туруп ошо местный компанияларга берет, алар иштеп атат. Ошону айтып атам, ошону биз совместно кылып киргизип бир эме кылбайлыбы, мыйзам чыгарып ошону киргизбейлиби эгерчи? Или мыйзам жок эле өзүңүздөр ошону кыла аласыңарбы ушул норманы? Нурбек Өрбекович, болот. Бул боюнча биз жумуш жүргүзүп атабыз. Андан мындай чектөө жок. Эгер ошол биздин местный компаниялар иштейм деген болсо, ошол биз койгон талаптарга жооп бере турган болсо, биз иштешкенге даярбыз. Жок, мындай болот да, эми ситуация түшүнсөңүз, булар ошол международный келген компаниялар утуп алат баарычы. Булардын жанагы банктарга койгон залогдор эмелери жок да алардынча. Канча миллион коюш керек мисалы? Бир 100 миллиондук боло турган болсо, канча процентин коюш керек мисалы залогко? 10%, 20%, канча процентин коюш керек да? Ошол эмеге катышыш үчүн. Ал акчалар жок, катыша албайт. Анан кийин булардын утуп алат дагы, бир дагы техникасы жок, эчтекеси жок келип туруп берип атпайбы? Местный компаниялар субподрядчик болуп иштеп атышпайбы? Ошол эле биздин компаниялар. Ошолорду айтып атам. Тигилер менен чогуу бир кандай эме түшүп туруп чогуу бирге. Консорциумда коюп, ошондой түшүп туруп анан чогуу тендерге катышсак болобу дейм ошол боюнча. Болот. Жок, биз обязательно мыйзам иштеп чыгыш керекпи же өзүңүздөр кыла аласызбы? Жок, болот. Бизде өзүңүздөргө ошого жок положение киргизип кыла аласыздарбы? Ошону айтып атам да. Болот. Болобу ошондой? Болот. Болсо жакшы анда, эгер андай болсочу. Анан кийин эме бир эме жазып алыңызчы. Могу Жумгал районунда Түгөл сай айыл өкмөтү, анан Таш төбө айылы болуп калган. Ошол жерге мен 2022 жылы бир мосту киргиздим эле ошол жергечи. Мурун 12 миллион болчу, азыр где-то 18 миллион. Титулда бар. Титулга кирилген силердергечи. Ошол экини бир баштап бериңиздерчи, ошол жерден суу көп келет аерденчи. Ошол айылга киргенде бул сиздердин балансыңыздарда ал турат да. Ошол экини бир карап берсеңиздер, ошол жарайт. Планга кирген болсо, муну баштайбыз. Муну мен өзүм баштатырам аны. Андан кийинки жанагы эме качан башталат? Ошону бир айтып койсо, Арал суу самыр жолу 90 километр. Бул проект менен салынат. Проекттин аяктайын деп калды, сүйлөшүүлөр бүтүп, Кудай буйрса, кийинки жылдан уже башталып калыш керек. Башталып калат. Рахмат. Рахмат. Нурбек Өмүрбекович. Колдойм сизди. Чоң рахмат.